Кыска убакыт аралыгында эле Ош базарынын аймагында 3 ирет өрт кырсыгы болуп кетти. Анда карапайым соодагерлер миллиондогон сом зыяндарды тартышты. Биринин артынан бири кайталанган өрт кокустук эмес экендиги билине баштагансыды. 3-чү ирет Ош базарынын аймагында өрт кырсыгы катталгандан кийин Бишкек мэри Албек Ибраимов Ош базар шаардын сырт жагына көчүрүү планы бар экенин маалымат булактарына бирине билдирип алды. Иттин өлүгү кайда көмүлгөнүн да мына ошол жерден билсек болот. Ош базарынын көчүрүү үчүн атайлап эле өрт кырсыгы жасалып атабы деген суроону кабыргасынан кое турган учуру келди. Экинчиден, мына ушул өрт кырсыктары дайыма экс-президент Алмазбек Атамбаевдин командасында олуттуу көйгөйлөр жасалган учурда кайталоодо. Биринчи өрт кыштын ызгардуу суугунда Бишкек ТЭЦи иштен чыгып калган, шаар тургундары суукка тоңуп турган маалда болду. Экинчи өрт коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп, анда президент Сооронбай Жээнбеков укук коргоо, сот жана көзөмөл органдарынын коррупцияга каршы күрөш боюнча катуу талапты койгон учурда 1 айдан кийин болду. Ал эми үчүнчүсү Атамбаевдин кадрларынын бир бөлүгү кызматтарынан айдалгандан кийин жана өкмөт отчеттун тапшырма бере турганын отставкага кетиши мүмкүн боло турган учурда болуп атат. Мына ушул кырдаалдарды карап туруп, Ош базарындагы өрт кырсыктары менен Ашанын командасындагы көйгөйлөрдүн байланышы бар экендигин аңдоого ашыкча акылдын деле кереги жок болуп турат. Бул аракеттер коомчулуктун көңүлүн башка жака буруу жана эптеп мамлекет ичинде хаос жаратуу экенин элибиз да түшүнө баштады. Булак Назар Ньюс.